Менин атым Мейгалтма, 19-дамын. Учурда Монголия улуттук колледжде окуймун. Ата энем жана 2 кичүү иним менен Улан-Батырда жашайбыз. Бош убактыңда эмне кылганды жакшы көрөсүң? Бош убактымда үйдө жатып, Корей сериалдарын көргөндө аябай жакшы көрөм. Мага көбүнчө драма жанры жагат. Корей актерлору сулуу, алардын жашоо стилин сүйөм. Андан тышкары бош убактымдын көбүн достор менен өткөрөм. Шаар аралап, эс алуу жайларына барабыз, кээде шаар четине чыгабыз. Алар менен ар түрдүү темада маек курабыз. Жигиттер жөнүндө да сүйлөшөт болушуңар керек, Ооба, кыздар жигиттер темасын кантип козгобой кое алабыз. Бирок көп учурда келечектеги жашообуз, бир кесиптин ээси болуу жөнүндө сүйлөшөбүз. Өлкөңдүн кайсы жактарын жакшы көрөсүң? Менин өлкөмдү жакшы көргөнүм анчалык маанилүү эмес. Эң маанилүүсү бул өлкөдө биздин жашообуз, үй бүлөм, досторум, окуу жайым жана башка нерселер. Менин үй бүлөмө аял жерине барып эс алып келген абдан жагат. Бирок ал жакта көпкө чейин жашаганды каалабайм. Анткени ал жакта аябай кызыксыз, жасай турган эч нерсе жок да. Анын үстүнө мен өзүмдү ар тараптуу өнүктүрө албай калам. Жашоом, окуум да алдыга жылбай калат деп ойлойм. Шаарда деле маселе көп, унаа тыгыны, абанын кирдиги жана башка нерселер бар. Бирок мен бул жерде окуйм, жашайм, мага баары ыңгайлуу. Монголиядан алыс башка жакка кетсең, өлкөңдү сагынасыңбы? Кайсы жактарын сагынасың? Менин кыялым дүйнө жүзүн кыдыруу. Японияны өзгөчө жакшы көрөм. Алардын жашоосу мага абдан жагат. Ал жакта мен 3-4 ай жашап келгем. Бул өлкө технологиянын тез өнүккөнү, жашоонун улам жакшырганы менен өзүнө тартып турат. Бирок кайсыл жакта болсом да туулган жеримди, үй бүлөмдү, Монголиянын салкын абасын сагынам. Монголиянын кайсы жактарын өзгөрткүң келер эле? Билесизби, мен монголиялыктардын ой жүгүртүүсүн өзгөрткүм келет. Чынын айтканда жупуну, төмөн деңгээлде ойлонгондор көп. Андан тышкары адамдардын каалаган жерге таштанды таштай бергенин тыйгым келет. Бизде жардам колун созгондордун, жылуу мамиле кылгандардын да көбөйүшүн каалайм. Келечектеги жигитиң кандай адам болуш керек? Сага кандай адам жагат? Менин бардык жасаган иштеримди түшүнө турган жигитим болушун каалайм. Ал мен үчүн дос, өнөктөш болсо дейм. Анын бою менден бир аз бийик болсо, ак жүздүү, көзү чоң болсо деп кыялданам. Мен андай жигитке бир күнү жолугаарыма ишенем.